Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, биздин жолугушуубуздун негизги себептери да айыл аксакалдарынан дуалуу эле. Мындан 1,5 жыл мурда классташыбыз Нурали Базарбаевдин демилгеси менен айылдын маркумдар бейитинин кире беришине арча, ак кайыңдар отургузулуп, ал жерге үстү жабык отургучтар, ошондой эле купала коюлуп, жаназа окуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү сунушталган. Бул демилгени жалпы классташтар колдодук. Бул жумуштарды бүткөрүүдө бардык классташтарыбыздын салымдары чоң. Айтылган жумуштардын баары Аллах ыраазычылыгы үчүн бүткөрүлдү. Алыскы Россия өлкөсүнөн классташтарыбыз Басит, Исмат, Токтош, Хамида, Зулайка ковид пандемиясынан улам жолдун жабык болгондугуна байланыштуу кел албай калышты. Бирок өз салымдарын кошушту. Ошондой эле Бишкектен шартка байланыштуу кел албаган классташтарыбыз Сулайман, Ороз, Каныбек, Ровшан өз салымдарын бергендигин да айта кетүүбүз керек. Айрыкча баса белгилеп кетүүчү нерсе ушул демилгени сунуштоо менен бирге ири өлчөмдөгү каржылык жардамды классташыбыз Нурали Базарбаев жасады. Аллах андан ыраазы болсун. Ошентип көп түкүрсө көл болот демекчи, айыл эли үчүн эң керектүү жумуш аткарылып бүттү. Жалпы жамаатыңыздар менен, классташтар менен 40 жылдык 63-жылгылар Алла Таала сиздерден ыраазы болсун. Урматтуу жамаат, шариятыбызда бар нерсе, Пайгамбар алейхиссалам осуятында айтат: кабырларга, кор жайларга баргыла, себеби силерге акыретти эстетет дейт. Биз айылыбыз Кудайга шүгүр, башка айылдардан кара ынтымакта, биримдикте, чарыруу болуп, бир жакшы демилгели болуп жашап атабыз. Аллага шүгүрлөр көз тийбесин. Бул дегенибиз, мана бай болсоң мазарга бар, ач болсоң базарга бар деген сөз бар. Мазарга канчалык келген болсок, биз өзүбүздү жакшы адам деп ойлогон болсок, бизден жакшылар ham келген, бизден илгери. Илимдүү, билимдүү десек, бизден илгергилер келген. Палбанмы десек, бизден палбандар келген. Ошон үчүн улуу урматтуу дамлалар келген. Ошон үчүн аталарыбыз, бабаларыбыз келе турган жер. Баарыбыз кайерде асманда болсок дагы келе турган жерибиз ушу кабырга киребиз, урматтуу жамаат. Мен курсан болгонум, мана Нурали акалардын 3-4 жылдан бери ушул жака бир көңүл буруп, адамдардын этибарыны, көңүлүнү буруп, кабырстанга мана канчалаган көчөттөрдү эгип, канча мана жакшы шарттарды, сташкаларды кылып, отургучтарды кылып, ушул жака бир кооздук, сулуулук киргизгендиги бул ыймандын даамын таткандыгыңыздар иншалла роббул аламин. Кудай дегениңиздин белгиси. Алла разы болсун. Чыныгы Кудайдын кулу экендигинин, жакшылыктын урматы. Ошон үчүн мана бир апта боло элек дагы бир күнбөз купала коюп, şu келечекке bir жакшы кадам коёйук деген оюбуз бар. Район боюнча урматтуу жамаат. Бул өчү чындыгында мешитке барып жаназа окуш, жаназа өзү жан чыккандан кийин жасадыбыз нажасат деп аталат шарият боюнча. Мешиттин ичиге киргизилиши мындай жакшы эмес. Алымдарыбыздын талашы бар. Бирок мешитке киргизбесе, адамдар мешитте болгон болсо зыяны жок деген маселе бар. Бирок шондой болсо дагы мана кечегидей коронавирус болгон убакытта, мешиттер жабылган убакытта бул адамдардын жаназа намазы окуш үчүн шака келгендиги, кабырстанга келгендиги бул 2 барабар соопко эге болгондугу. Ким жаназага барган болсо 1 кырат Сулайман тоодой Ухуд тоонун салмагыча сооп берилет. Эгер кабырга барган болсо 2 барабар сооп берилет делет. Мен өзүмдүн атымдан, райондук жалпы имамдардын атынан, имам мусулмандар хатибиятынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан сиздерге ыраазычылык билдиремин. Кудай кааласа, баарыңыздардан Алла разы болсун. Баарыбыздын ата бабабыз өткөн шээрде өзүңүзгө көрүп турасыздар. Ассаламу алейкум. Ага тургундары, бүгүн мына жакшы жумуш баштапсыздар. Рахмат, Алла разы болсун. Өткөндөрдү эстебей келечекти куруу кыйын дейт. Ошого бардыгыбыздын келе турган жери ушул. Канчалык мусулманчылыктын жакшы жактарын алып, ушул керектүү жактарга көңүл бурсак, Алла Таалам бардыгыбызга ушу жакшы нерселерди буйруган болсун. Мен сиздерге дагы юбилейиңиздер менен кызуу куттуктап кетейин. Рахмат. Ушундай демилге жылдан жылга боло берсе, мамлекетти түптөй турган эл.
Elдің пейілі қаншалық жақсы оңолса, мамлекетімізде тез оңолып кетеді. Құдай берген тәжірибе жоқтыға байланышты мен айлы өкіметтің низамы сіздерді келіп айлы өкіметтің атынан, жана ушул Кулундайыл аймағының жашоочуларынын атынан ушул мааракеңиздер кут болсун. Мындан дары бүгүн деле ушуну эле өткөрүп токтоп калбай, жана Нурал ака айткандай, жылдан жылга эстафета кылып алып кетип, башка айылдарга бир көргөзмө катары, бир сабак катары ушундай жумуштар боло бере турган болсо, бул жакшылыктын нишаны. Рахмат бардыгыңыздарга дагы, үйлөрүңүздөр менен тынч болуңуздар, бардыгыңыздарга сак саламат. Рахмат, разы болсун, рахмат. Урматтуу жамаат, бүгүн ушу Жоробашыга биз дагы бир жакшы жана айтпадык белек, эстафетаны өткүзгөнгө жана ошондой эле мына жерде бүтпөй калган. Кече Акжылоо менен келип биз ушу жерден ар бир кадамды өлчөп, мына заборлорду бияка жылдырабыз, башыга чейин. Она дөңдүн башындагы турган столбодан баштап ушу жерге чейин забор тартылат. Жетпей калганыга сетка менен тартабыз. Түздөп ушу жерде жаназакана кыла турган болдук. Азыр трактордун бузулуп калганына байланыштуу бүгүн түздөй албай калдык. Эртең мына Рахматилланын жетекчилиги мына келип иним беркет. Ушу биздин баарыбызды ушу жерге уюштуруп, мына заборлорду биз Бишкектен жөнөттүк, отургучтардын баардыгын. Ушунун баардыгын отургузган, жардам берген эң жетекчи ушу бала болду. Рахмат. Ушу жигитке рахмат, ыраазычылык. Бүгүн дагы biz mına Жоробашыга söz berem, Жоробашы özünün kalgan uşu jerdegi çıgımdın barısını konvertke çoğultup 40 жылдыктын атынан biz az бурчат etebиz. Andan keyin bizin keyinki kelerken 64. жылғы жамаатка biz estafeta kalında ötküzöbüz. Assalamu alaikum tugandar. Mına uşul 63'tör şunday bir azbı köpbü kiçine bir işti başladık. Köp kıldık deyalbaybiz. Kançalık kısa az aylığımızga, şul elibizge, şu jeribizge dep şu nerseni neme kıldık. Mına koldan kelgeniçe jasadık, mına em toluk bütpey kaldık. Ошого мына эме кылганын бул жерде ошол мына яма алынган жерди трамбовка кылып грунт төктүрүп тегиздейт. Грунт эмени бияка жылдыртат. Муну сүрүп биякты стачка кылып эмени жасайт. Ошонун акчасыны мына 50 000 акчаны бир жолу таштап кетейик дейт. Биздин Алла разы болсун шу жигиттен. Аяшкабыз болот. Кудайдан эме кылып ушул бул айлык төлөнбөсө дагы, эме болбосо дагы ушунчалык бир Алла разы болсун ушул жигитке. Ушул аяшкабызга ушул жамаат мына шу биздин анча эмеси азыр мына 50 000 бул жерде. Анча дагы эмеси болсо, кемчилик болсо кошуп коебуз. Телефондо сүйлөшүп турабыз. Кошумчасын беребиз. Эмеси болсо. Андан кийинки жылкылар, мисалы 64 жашкылар навесini кылып, каркас кылып, навес кылып койсо, андан кийин дагы бизлер эң негизгиси биздин оюбуз эле мына жерге ошол бүтүрүүчүлөрдү ушундай 40 жылдыктарды инициатива көтөрүп туруп ушул мазарга карап тартыш. Максат эле эмеде эмес. Анан кийингилер мисалы жок дегенде мына жердеги арчалардын сууну көтөрүш керек да, бул жерге суу коюп туруш керек. Башкага эмеси жетпесе дагычы. Ошого бардыңыздарга рахмат. Мына Аяшкага алдыңыздарга кол чабуулар менен. Бул Рахманберди Аяш инибиз, биз Исматтын иниси болот, биздин классташыбыздын. Ушу кызмат кылганыга бүгүн мен Түркиянын жакшы фирмасынан бир костюм кийгиздик. Бир дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Рахмат. Тойга кийип жүрсүн. Балалуу чакалуу болуп бата алып жүрсүн элден. Рахмат. Ушу балага да бир бата берип коюңуз отдельно, потому что уюштурган ушул. Бардык нерсени кара келиңиздер. Алла таала шу кандай ой максатың тилегиң болсо орундаткан болсун. Мана шу жерге кылган жакшылыгыңды Алла таала кабыл кылган болсун. Амин. Шу эки дүйнөгө Алла таала бактылуулукту берген болсун. Шу келечекте ушул уул кызыңдын жакшылык күндөрүнө урмат сени көрүп шу кадырлап шу ким өлгөндөрдү урматтаган болсо иншалла балдарынан көрөт иншалла. Кудай кааласа баарыбыздын келе турган жерибиз шу жерди урматтай берелик иншалла. Алла тааланын жакшылыгына берейик. Так, представитель Жумагай. Жумагай кегиле. Кел алып. Биз күбөбүз иншалла. Жакшы.
Qana 64'ten daha kim var? Özüň ele? Bitta sizlerge ötüp atar. Bundan bolsa yerinin ıntımagı negizi. Mына 40 жылдык өткөрүп аткан биздин бир жыл алдын бүтүп кеткен ушул Базарбаев Нурали демилгеген ушундай базарыбызга жакшылыктарды алып келип атат экен. Ушуну азыр айткан сөздөрдүн баарыбыз уктук. Мындан кийин бүтпөй калган иштерине, мындан кийин дагы ушундай жакшылык иштерине, ушуга себеп боло турган иштердин баарына улантып кетелик деген үмүт болуп турат экен. Ошону бизге өткөрүп аткандыгы үчүн биз дагы 64 классташтар кыздар балдарыбыз болуп биригип туруп, Кудай кааласа ушул жайга дагы жардам берип, мындан ары дагы биз улантып кетебиз.